2015-жылдын 9 апрель күнү саат 21:15 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө кабар келип түшкөн. Ош шаарынын Алиева көчөсүнүн 106-үйүнө белгисиз адамдар кирип, ошол жерде бир тополоң чыгарды деп. Бул маалымат боюнча 5 мүнөттүн ичинде ошол окуя болгон жерге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө тобу барган. Ал жерде барганда 106-үйдө Абдулда Капаров деп мурунку начальник Ош областы начальник УУДУсу жашаган үй болуп чыккан. Ошол жерде кароо жүргүзгөндө үйдүн ичинде эч кандай мындай тополоңдун белгилери же айнектин же эшиктин же башка нерселердин буюмдардын сынган табылган эмес. Ал жерде эч кандай беспорядоктуу көрүнгөн эмес. Ошол жердеги үйдүн кожоюну менен жана кошуналары менен сүйлөшкөндө ошол жерде ошол Абдулда Капаровдун үйүндө кандайдыр бир жолугушуу өтүп жатканда ушундай сөздөн сөз чыгып, ызы чуу чыгып кеткендиги боюнча арыз түшкөн. Бул азыркы күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш каттоо китебине бул окуя катталып, азыр иликтөө амалдары жүрүп жатат. Жана ошол Ош шаардык больницасына Абдулда Капаров жана анын кызы Капарова Эльвира жана Келдибаев Төлөгөн аттуу жарандар кайрылышкан, бизди уруп кетти деп. Бирок алардын бети башында эч кандай мындай ургандын, тепкендин белгилери байкалган эмес. Бирок ошого карабастан азыр соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Азыр бул окуя боюнча маалыматтарды жыйнап, иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Эгер кандайдыр бир кылмыштын белгилери болсо, бул боюнча зөөкүрлүк статьясы менен иш козголот. Ал эми жана дагы маалыматтар болгон. Ошол жерде мурунку ички иштер министринин орун басары Кубаныч Кадыров, Бектур Асановдар болгон деп маалымат түшкөн. Бирок алардын ал жерде байкалган эмес жана бизге эч кандай алардан арыз түшкөн эмес. Алардын дагы азыр биз мына окуянын катталганы боюнча биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына алып келип, аларды дагы суракка алабыз. Эгер кандайдыр бир арыздары болсо, ал арыздар боюнча биз белгисиз адамдардын үстүнөн чара көрөбүз. Аларды уурдап кетиптир дегендер. Жок, азыр эми бүгүнкү күндө эртең менен интернет сайттарында